Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Мыйзамдаштыруу жараяны 3 айдын ичинде 5825 автоунаа каттоодон өткөнүн транспорт каражаттары менен айдоочулук курамды каттоочу мамлекеттик агенттик билдирди. Мекемеден Бишкектеги мыйзамдаштыруу иштеринин алкагында 1404, Ошто 337 автокөлүк катталган. Ал эми аймактарда төмөнкүчө: Баткен облусунда 301, Жалал-Абадта 807, Нарын 140, Ошто 792, Таласта 286, Чүйдө 1540, Ысык көлдө 218. Ал эми кыймылдаткычтын көлөмү боюнча алсак, 2000 см кубка чейин 3452 автоунаа, андан өйдө болсо 2373 машина мыйзамдаштырылган. Эске салсак, мыйзам чегине келтирүү кампаниясы 1 апрелден тарта 1 октябрга чейин улганмак. Ал Кыргызстанга 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташып келинген чет мамлекеттик номерлуу, бажадан өтпөгөн, тиешелүү тастыктоочу документи жок транспорт каражаттарын мыйзамдаштыруу максатын көздөйт. Булак Спутник Эжи. Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Россиянын лидери Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго өлкөдө орус тилине өзгөчө макам берилгени үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстанда орус тилине өзгөчө макам берилгени үчүн сизге ыраазычылык билдиргим келет. Бул нерсе бизге бир катар багыттар боюнча, анын ичинде экономика жаатында натыйжалуу иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Биз сизди жана жалпы делегацияны көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кош келиңиздер, деди Путин. Садыр Жапаров бүгүн Россияга иш сапары менен барды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сим-карта алууда биометриядан өтүү керек. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргызстандыктарга кайрылды. Орусиядагы чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар дагы биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Малым болгондой, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар сим-карталарды Орусияда оператордун кеңсесине барып гана сатып ала алышат. Бул учурда алар банк бөлүмдөрүндө биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Ал эми буга чейин сим-картага ээ болгон жарандар байланыш өчүрүлүп калбаш үчүн өздүгүн тастыктап, төмөнкү документтерди мобилдик байланыш салонуна тапшырышы зарыл. СНИЛС Орусиянын социалдык фондунун бөлүмдөрүндө берилүүчү жеке эсеп номери, эми-код, госуслуги порталынын маалыматы жана биометрикалык маалыматтар. Эске салсак, буга чейин Орусиядагы мигранттардын сим-карталарды массалык түрдө өчүрүлө баштаганы айтылган. Булак Суперкежи. Кыргыз-тажик жаңжалында коротулган деген шылтоо менен курал сатууну көздөгөн топ аныкталды. Кыргыз-тажик ортосундагы куралдуу кагылыш учурунда РГД-5 гранаталарын колдонуу шылтоосу менен сатып жиберүүнү көздөгөн кылмыштуу топ аныкталды. Бул тууралуу бүгүн ОКМКнын маалымат борбору билдирди. Малым болгондой, атайын кызмат шектүү катары жарандарды, ошондой эле чек ара кызматтын азыркы жана мурдагы 2 кызматкерин кармады. Алардын бири кардарларды издөө менен алектенген, башкасы курал ташуу үчүн, атуу транспорт каражаттарын жана коопсуз кыймыл үчүн адистештирилген аскердик кийимдерди даярдоодо
болгон. Ыкча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында курал жарактарды жана ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүдөн 4 дана РГД-5 гранатасы, кесилген ок атуучу мылтык, 7,62 мм жана 5,45 калибрлүү ок дарылар алынган. Кылмыш ишине тиешеси бар жалпысынан 9 адам кырмалып, номер 21 тергөө абагына киргизилди деп билдирди УКМК. Учурда бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Песков: Орусия Азербайжанды эч качан коркуткан эмес. Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия Азербайжанды эч качан коркуткан эмес жана коркутпайт деп билдирди. Ал мамилелердеги чыңалууну Украина күчөтүп жаткандыгын билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Киев Орусия менен Азербайжандын мамилесин бузуп, чыңалууну козотуу аракетин көрүп жатат. Киев отко май тамызып, Бакуну эмоционалдык аракеттерге түрттүү үчүн баарын жасайт, деди Песков журналисттерге. Ал ошондой эле Кремль Азербайжанда кармалган орусиялыктардын видео тасмаларына көңүл бурганын белгиледи. Москва алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын колдоо болгон бардык чаралар менен коргойт, деди президенттин басма сөз катчысы. Песковдун айтымында Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин менен Азербайжандын башкы прокурору Камран Алиевдин деңгээлинде Москва менен Баку көйгөйлүү маселелерди талкуулап, ар дайым байланышта. Булак супер кежи. Түндүк Корея Украинага каршы согуш үчүн Орусияга кошумча 30 000 аскер жөнөтүшү мүмкүн. CNN басылмасы Украинанын чалгын кызматына таянып, Түндүк Корея Украинага каршы Орусия тарабында согушуп жаткан аскерлердин санын 3 эсеге көбөйтүп, кошумча 25-30 000 аскер жөнөтүүнү пландап жатканын жазып чыкты. Чалгын кызматтын болжолуна караганда аскерлер Орусияга жакын айларда жеткирилиши мүмкүн. Журналисттердин эсинде 2024-жылдын ноябрь айында Түндүк Корея Курск аймагында согуш үчүн Орусияга 11 000 жоокерин жөнөткөн. Батыш бийликтеринин маалыматы боюнча согуш учурунда 4 000 түндүк кореялык жоокер курман болгон жана жарадар болгон. Садыр Жапаров Москвада Путин менен сүйлөшүү өткөрдү. Бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаров Москвага болгон иш сапарынын алкагында Орусиянын лидери Владимир Путин менен тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдирди. Мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартиптин актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана миграциялык тармактардагы маселелерди талкуулашкан жана кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүгүнүн жана союздаштыгынын жетишилген жогорку деңгээлине канааттанууларын билдиришкен. Путин экономикалык кызматташтыктагы оң динамиканы белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн туруктуу өсүшүн, анын ичинде үстүздөгү жылдын алгачкы айларында товар жүгүртүүнүн бир кыйла көбөйүшүн баса белгилеген. Ал ошондой эле Кыргызстандагы орусиялык ишканалардын активдүү ишмердүүлүгүнө токтолгон. Орус лидери Кыргызстандын экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзгөн бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга аракеттенишкен. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун ишинин натыйжалуулугун жогору баалаган. Владимир Путин кыргыз тарапка орус тилине өзгөчө макам бергени үчүн ыраазычылык билдирип, бул гуманитардык гана эмес, экономикалык тармактарда да кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзөрүн белгилеген. Өз кезегинде Садыр Жапаров бул жолугушуу стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык маселелерин эки мамлекеттин кызыкчылыгында талкуулоого мүмкүндүк бергенине ишенимин билдирген. Мамлекет башчысы өлкөлөр ортосундагы толук өз ара түшүнүшү жана ишеним бар экенин ырастап, саясий келишпестиктер жана карама-каршылыктар жок экенин белгилеген. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн лидерлери бардык негизги багыттар боюнча көп пландуу өз ара аракеттенүүнү, мындан ары да чыңдоо ниеттерин ырасташкан.